Ассалаумалейкум. Кандайсыңар? Бардык менин катталуучуларым, бардык менин досторум, сиздер менен мен Келдибек Атайбеков. Бүгүн сиздерге бицепсти кандай кылып чыгарса болот? Кандай кылып чыгарыңар керек? Анда биздин берүүбүздө эң мыкты, эффективдүү жана ошондой эле сизге жагымдуу кылып көрүүлөр көргөзөбүз. Биздин каналга катталып, лайк басканды унутпагыла достор. Достор, мынакей азыр биз бүгүнкү берүүбүздө бицепстерди өтө бийик жана ошондой эле чоң объемдуу кылып чыгарам деп ойлогон жаштарыбызга, спорт сүйүүчүлөрүнө биз бицепсти көргөзүп беребиз. Бирок ага чейин берүүбүздө булчуңдарыбызды чыңдап алышыбыз керек. Алар кайсылар десеңер, грыжага чакырбас үчүн, грыжага алып келбес үчүн эң жакшы көнүгүү, мынакей азыр сиздерге көргөзүп берем. Гиперэкстензия мынакей. Бул чакан жана жөнөкөй көнүгүүлөрдүн бирөөсү да. Бардык залдарга барсаңар ушундай снаряд бар. Керектүү. Обязательно жылаш керек. Анткени биз азыр оор көтөргөнү жатабыз. Ошого белдерибизге күч келбеши керек да. Бел булчуңдарын чыңдап алышыбыз керек. Бардыгыңарга керек. Башында жана аягында обязательно жазыш керек достор. Ушундай кылып 15-тен 4 жол жазсаңар, мыкты бел булчуң пайда кылат. Достор, биринчи көнүгүүбүз мына колго, бицепске. Эгер жөн эле бош турганда бул капталдын объемду чоң көрүнөт деп кызыгып аткан болсоңор, кандай кылып чыгарса болот деген ой менен азыр мен силерге көрсөтүп берем. Мынакей. Бардык эле лежактар болот, жатып жасай турган көнүгүү. Бир колду мон менен кармайбыз, бирден гантелди. Жай чүрөбүз булга чейин, атырын разминка жасап баштайбыз. Жеңил биринчи көнүгүү жана биринчи подход. Атырын жасагыла. Мынакей. Өзүңөр көрүп аткандай эле бул жак бети көбүрөөк иштейт да, бул жак бети. Ар бир колубузга 10-дон 4 подход жасаңар болот. 10-дон бул колго, 10-ду дигил колубузга. 4 подходдон. Достор, кийинки көнүгүүбүз болсо мистер Олимпий 8 жолку чемпион Ронни Кольман деп бардыгыбыз билебиз. Бодибилдинг спорту менен кимде ким жакшы увлекаться эткөн болсо, бул киши тууралуу бардыгыбыз билебиз. Арнольд Шварценеггердин дагы бир жолу утуп 8 жолу олимпиада чемпион болгон. Ошол кишинин эң мыкты көнүгүүсү бул 21-21 деген упражнение. Бицепси эң мыкты деңгээлде чоңоюп өскөнгө ал кишиге жардам берген. Ал көнүгүү десеңер, мынакей кривой штанга, кешик штанга болот. Өзүңөргө кенен нормально аралыкта алабыз дагы. Түз кармайсыңар достор, карагыла. Могул авалга чейин 7 жол жасайсыңар, карагыла. Эң башкысы чыканак кыймылдабаш керек. 7 жол жасайбыз. Мындан өйдө көздөй 7 жолуна карагыла. Анан жай чүрөбүз дагы чоң бир дем алып алып туруп, общий 7 жол жасайбыз. Мынакей достор, үчүнчү көнүгүү азыр. Колго негизи 5 упражнение жетет. Ол ички бөлүгү, бул бицепс деп айтылат. Бицепс, трицепстин айырмасын билиш керек достор. Кол десе эле экөөнү тең эле бир ойлоп, бир күндө жасаса деле болот көнүгүүнү. Бирок бул жолкусунда биз ички бөлүгүн көргөзүп атабыз азыр. Ошого 5 упражнение керек. Азыр отуруп алып, бардыгыбыз билген эле
гантельдер бар. Алабыз. Түз отырып, жай скручивание қылып, қайырып жазу ықмасын. Жай. Жай қой бересіңдер ме? Жай. Характер керек бұл, характер. Ичинде болгон бардык агрессияны көчөдөн муштуммен чыгарбай, бул жактан гантельдерle темирден чыгарып коюш керек да. Андай эле күчтүү болуп бараткан болсоңор, дүйнөгө чыгып ошол жактан атактуулукту көргөзүш керек. Ар бир колго пока 8ден жасайсыңар. Анткени дагы 2 көнүк бар. Ошого күчтүү калтырышыбыз керек. Бош. Тоголого бийиги чыгып барат, байкадыңарбы? Мындай турат. Монолуп чыгып барат. Достор, бизде 2 көнүгү калды. 2 көнүгүнү катарынан жасайбыз. Колдун сыртты бөлүгүнө жана ошондой эле билекке, предплечье, билекке булчуңдарына иштейбиз. Азыр кандай кылат десеңер, мына карагыла. Кривой штанганы алабыз, кыйшык штанга мына ийри болгон. Бул жерден кармайбыз, мондай абалда кармайбыз. Жакын кысып алабыз бияка денени. Чыканакты кыймылдатпашыбыз керек. Бул бөлүккө чейин мынакей. Жайда. Онну жасашыбыз керек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дейбиз дагы кийинки көнүгү болсо, ичке билекке. Өзүбүзгө өтө оор эмес. Гантельди алып туруп, онан беребиз. Раз. Божодобуз. 2. Билекти кантип чоңойтот дегендер мына ушундай кыласыңар. 3, 4. Кедет. Муну бир 15ден кылсак болот ар бир колубузга. 15ден. Бул кол 15ти. Кайра алмаштырып, бул кол 15ти кылабыз. 15ти. Мынакей достор. Ошондой кылсак, билегибиз абдан чоң болуп чыгат. Жана ошондой эле күчтүү болот. Кол күрөшкө дагы ушунун жардамы менен чыксаңар болот. Кол күрөштүн дагы машыгуулары абдан башкача болот, бирок бул дагы ошолордун катарына кирет. Бүгүн мына достор, бицепске колдун ички бөлүгүнө чыгардык, мына көрдүңөр, мощный болду буюрса, өзүңөр көрүп турасыңар. Силер дагы жакшы аракет кылып, жакшы чувствовать этип, ар бирин 4 подход, 10дон жана 8ден кылып жазсаңар, мен көргөзгөндөй болот. Силерде да болот достор. Бүгүнкү берүүбүз ушул менен соңуна келип чыкты. Биздин Келдибек Атайбеков каналына катталып, лайк басып, жана ошондой эле биздин видеону башкалар менен да бөлүшүңүз. Себеп дегенде көптөгөн жаштарыбыз ушул биздин көнүгүүлөрдү кыргыз тилинде эмне, кыргызча берүүдө бардыгына информация жетсин. Неге дегенде жаштарыбыз өсүп келатат, көптөгөн муундарыбыз керектүү маалыматтарды алышын мен чын жүрөгүмөн каалайм. Бул ар бир кылып аткан, ар бир жасап сиздерге көргөзүп аткан нерсебиз пайда алып келе турган гана иш аракеттер. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков. Кудай буйруса кийинки берүүгө чейин жаш тургула.